Дагы 3 айдан кийин Японияда Олимпиада өтөт. Бул 4 жылда бир болуучу бүткүл жер планетасындагы спорттук Олимпиада. Мына ушуга биздин Кыргызстандын курам командасынын бүгүнкү күндө даярдыгы мамлекет тарабынан 106 миллион акча бөлүнүп, анын ичинен 16 миллион гана бүгүнкү күндө беришип калганын кармап турушат экен. Бирок учурда 5 лицензия уткан Кыргызстан курама командасы. Дагы 5-өн утканга азыр ниеттер, мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ушул жерде финансы министрине мындай ойду айткыбыз келет да. Кыргыз спортуна, кыргыз мамлекетинин желегин желбиретип аткан курама командага кайдыгер мамиле кылып, тоготпогон мамиле кылып, финансы министри ушул 16 миллионду гана бөлүп, калганын токтотуп турганы бул кишинин ишине болгон шалакылыгы деп айтсак болот. Ал эми жалпы кыргыз спортчулары өзүнүн таланты менен, баягы патриоттулук дух менен гана мына дүйнөнү багындырып келип атышат. Азыр эркин күрөш боюнча, дзюдо боюнча, бокс боюнча, сууга сүзүү боюнча аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Буюрса мына 41 жыл болуптур. 40 жылдан дээрлик тегерегинде Кыргызстандан Олимпиада чемпиону чыга элек экен. Ошол 20-кылымда 1980-жылы Каник Осмоналичтер утуп келгенде жалпы элибиз кубанып, куттуктап, мындай биримдик достук болгон эле да. Ошондой дагы маанай кайра жаралчудай болуп турат. Быйылчы ушуга мына президентибизден дагы азыр мен суранайын деп атам. Утуп келген байгелердин баасын көтөрсөк, мына бул колдоолорду күчөтсөк, бул министрлерде мен мына бир аптадан бери келип ушуну байкадым да. Бир маселе көтөрсөң, карап көрөлү дей берет экен.